Урматтуу мекендештер, менин максатым бийлик менен медицинанын ортосундагы көпүрөнү түзүү. Дарыгер катары 37 жылдык тажрыйбам мага бир нерсени көрсөттү. Саламат эл күчтүү мамлекеттин негизи. Дени сак коом болбосо өнүгүү да болбойт. Ар бир кесиптин ээсинин ден соолугу болгон учурда гана күчтүү кадрлар жаралат. Ал эми күчтүү кадрлар бекем жана өнүккөн мамлекетти түзөт. Ошондуктан мен жогорку кеңешке талапкерлигимди коюп, бийлик деңгээлинде саламаттык сактоо системасын чыңдоону, медиктердин кадыр баркын көтөрүүнү жана жарандардын ден соолугуна болгон мамлекеттик жоопкерчиликти бекемдөөнү максат кылдым. Бийлик эл үчүн иштеши керек. Медицина элдин ишенимин сакташы керек. Эгер бул эки күч бир багытта аракеттенсе, Кыргызстандын келечеги дени сак, күчтүү жана туруктуу мамлекетке айланат. Дени сак эл, туруктуу бийлик, өнүккөн Кыргызстан.